Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Москва шаарында кыргыз элим. Сиздер менен Сираж Адилов, Москва шаарынан. 2022 жылдын август айынан баштап регистрация проблемасы кыргыз мекендештер үчүн өтө көйгөйлүү маселе болуп калган. Көпчүлүк учурда базадан чыгарып жиберип, же болбосо мошенниктерге попал болуп калган учурлар кездешет. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылыш регистрация маселесине арналат. Мен ойлойм, бардык кыргыз мекендештер Москва шаарында бул видеону көрүүсү абзел. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүп, группалар менен бөлүшүп коюңуздарды сунуштайбыз. Мекендештер, анда эмесе баштайлы. Регистрацияңыздар Кыргызстандан келгенден кийин же болбосо бул жакта жүргөндө кандай учурда базадан чыкпай калат? Мекендештер, баарыңыздар эле Кыргызстандан келгенде 3 айлык регистрацияга койдуруп атасыздар. Ошол жерде сиздерге кеңеш берет элем. Эгерде сиздердин тааныш үйдүн ээси бар боло турган болсо, ошол аркылуу МФЦдан же МВДдан койгондо сөзсүз түрдө жанагы уведомленияны МФЦга подавать эткенден кийин МВДнын ФМСтин МВД отделине барып туруп сөзсүз түрдө текшертириңиздер. Ошол жерде эгерде сиздерге базага киргизип бере турган болсо гана кылдырыңыздар. Анткени МФЦга жыйылган документтердин баары топтолуп МВДга кетпей калышы мүмкүн. Ошонун айынан регистрацияңыздар базада чыкпай калышы мүмкүн. Андан сырткары продление кылып атканыңыздарда 3 ай бүткөндөн кийин 9 айга кайра продление кыласыздар. Эгер дагы бир жолу айтып кетейин, эгерде сиздерде тааныш үйдүн ээси бар болсо, 1 күн, 2 күн кечигип кете турган болсоңуздар, сиздерге 18.8 статья менен грубое нарушение миграционного законодательства Российской Федерации со стороны мигранта деген закон менен сиздерди административный жоопкерчиликке тартышы мүмкүн. Мүмкүн болсо, ал жоопкерчиликти штрафты алып сүйүнүп койбой, ал штрафты албаганга аракет кылыңыздар. Анткени ошол штраф өтө коркунучтуу штраф. 2 жолу ошол штрафтын ала турган болсоңуздар, автоматически түрдө черный списокко түшүп калыш мүмкүнчүлүгү көбөйө турматтуу мекендештер. Андан сырткары айтып кетейин, азыркы учурда ортомчулар боюнча бир канча маалымат, анткени бизге келген маалыматтардан эле бир жуманын ичинде 10дон 30га чейин адам кайрылып атат, что ортомчулар 10 миң, 15 миң, 20 миң алып коюп, ошону менен жок болуп кетти деп. Урматтуу мекендештер, ортомчулар эгерде квартирага регистрация кылам десе, ага ишенбеңиздер. Ишене турган болсоңуздар, анда өзүңүздөр ортомчулар менен чогуу квартиранын ээси менен МФЦга регистрацияга туруп, андан кийин алынган уведомление о прибытии иностранного гражданина алып туруп, ошол местный МВД кызматкерлерине барып, базага түшүрүп алышыңыздарды сунуштап кетебиз. Квартирага, кыскача айтканда, ортомчулар аркылуу базага түшүш өтө кыйын болуп жатат мекендештер. Анан дагы бир айта турган нерсе, көчөдө кетип атканда көпчүлүгүбүздүн регистрациябыз базада жок болуп атат мекендештер. Ошол полиция кызматкерлери текшерип, өзүнүн компьютерден текшергенден кийин базада жок болуп калсаңыздар, сиздерге штраф жазып берем дейт. Ошол убакытта өзүбүз кыргызбыз, кыргызчылык кылып айтайын. Мүмкүн болсо 18.8 статья менен 5 миң сом штраф жаздырбаңыздар. Аны менен дагы 2 жолунан көп штраф ала турган болсоңуздар, черный список. Эгерде 2 жолу штраф алып, 3-чү жолу попал боло турган болсоңуздар, принудительный мера менен Сахарова убактылуу кармоочу жайга алып барып, Кыргызстанга выдворение кылып салышы мүмкүн, урматтуу мекендештер. Анткени менен, урматтуу мекендештер, жакшы жаңылыктар деле бар. Өзүңүздөр билесиздер, көпчүлүк ортомчулар регистрацияны гостиницага, мурдакындай эле гостиницага, хостелге коюп жатышат. Хостелге койгондун кандай жакшы жери бар? Эгерде ортомчулар ишеничтүү хостел болуп, ишеничтүү адамдар боло турган болсо, анда хостелге коюлган регистрация жанагы 18.8 статья менен алынган административдүү правонарушенияны алып салып, хостелге без штраф койгонго мүмкүнчүлүк бар, урматтуу мекендештер. Эгерде сиздерде регистрация маселеси жаралып, анан ошол хостелге кое турган болсоңуздар, ишеничтүү номерлер таштап кетебиз, ошол номерлер аркылуу дагы жасасаңыздар болот. Бирок, урматтуу мекендештер, регистрацияңыздар базадан чыкпай калып, же болбосо просрочный болуп кетсе, границага шашылып барып келүүгө ашыкпаңыздар. Анткени көпчүлүк маселени бул жерде ортомчулар аркылуу чечкенге дагы мүмкүнчүлүк бар, урматтуу мекендештер. Акырында айтып кетейин, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Москва шаарындагы мекендештер, акыркы учурларда именно Москва шаарында Россия жергесинде кыргызды алдап кетти деген учурлар өтө көп кездешип атат. Андыктан айтарым, урматтуу мекендештер, бирөөгө документ тапшырганда же болбосо кандайдыр бир кызмат акысыны берип атканда телефон аркылуу тааныбаган адамдарга которбоңуздар. Өзүңүздөр ишенген, ишеничтүү лицелорго гана которушуңуздарды, ошолорго гана ишенүүңүздөрдү сунуштап кетебиз. Баары бир ошол алдамчы мошенниктерге айта кетер сөзүм, элди алдап же болбосо бирөөнүн акысын жеген акчаңыздар жукпайт. Ошон үчүн баарыңыздарга иман инсап берсин. Сак саламат болуңуздар. Кийинки чыгарылыштан жолукканча
Аман болуңуздар мекендештер.